Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 8 август. Мына ошентип биз жакы сериялардагы каникулдан кийин кайрадан оюнду улантып жатабыз. Барыңыздарга жакшы маанай калып, ЛТРде Билерман Ордо оюну башталды. Дагы бир жолу кош келипсиздер, Эмиль мырза. Бүгүн команданы жетектөө милдет сиздин мойнуңузда. Жетекчиликти кандай түшүнөсүз, Эмиль мырза? Капитан болууну кандай түшүнөсүз? Ошол команданын бардык мүчөсүнүн мындай команда оюнга кандай даярдыкта келүүсү, баягындай ошолорго жооптуу адам катары билем. Анан команданын кандай результат көрсөтүшү бүгүнкү оюнда ошол дагы көп мындай басымдуу бөлүгү капитандан көз каранды деп ойлойм. Мен ишенемин, бүгүн бул команданы алдыга сүрөп кетет деген ойдобуз. Анда эмесе Эмиль мырза, команданын маанайы кандай, оюнга даярсыздарбы? Команданын маанайы жакшы, буйрса оюнга даярбыз. Баткен шаарында Билерман Ордо интеллектуалдык оюнун өнүк түрдө салымыңыз бар. Биз ушул учурдан пайдаланып ыраазылык билдире кетели. Билерман Таймаш сыяктуу оюндарды өткөрүп келесиз. Баткенден интеллектуалдарды көбүрөөк чыгарасыз деген ойдобуз. Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Расмий баштаардан мурда биздин өнөктөштөр менен тааныштыра кетели. Бар болуп биздин баш өнөктөшүбүз. Адал, таттуу, дайыма жаңы гана. Сиздерди таттуу шириндиктер менен ар дайым кубанычка бөлөп келет. Ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз Йома бургер тамактануучу жайлары биздин өнөктөшүбүз. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору Ош шаарында жайгашкан. Жарнак жана полиграфиянын бардык түрлөрүн бул ишкана сиздерге жасап берет. Даректерибиз мурдагы эле боюнча Инстаграмда Билерман _Ордо, телефондорду алып жазып алыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана суроо жөнөтүңүздөр. Бизге катталууну унутпаңыздар. YouTube'да Билерман Ордо издесеңиздер чыгат. Кут медиа деген баракчабыз бар. Электрондук тарыгыбыз bilerman_mail.ru. Ош шаар Ленин көчөсү 330, бул каттар үчүн. Анда биз оюнду баштадык. Премьер Лига 1 раунд. Актив дизайндан суроо. Урматтуу билермандар. Барыңыздар билгенде, Испаниядагы футболдук клуб эң алдыңкы саптагы дүйнөгө белгилүү клубтардын бири Барселона футбол клубунун оюнчуларынын кийип жүргөн футболкасында ЮНИСЕФтин логотиби бар. Эмне үчүн футболго тиешеси жок логотип эң алдыңкы футбол командасынын футболисттерине жабыштырылган? Минута кетти. Бул баягы Барса баягы мына жерде спонсор болот го, реклама жайгаштырганга чейинли ЮНИСЕФти колдоп Барса эме кылган да, ошондойбу? ЮНИСЕФти колдоп, ЮНИСЕФти колдоо максатында эме кылган да, жаштарды колдоо максатында. Кайрымдуулук эме кылат го, команда ошондой реклама спонсорлук эме алып акча бербей эле жөн эле реклама берет. Ошол келишим ошондой болушу мүмкүн, анан кийин бирок алар эме кылган да. Ал учурда реклама жайгаштыруу эме болгон эмес да. Салт катар болуп калган эмес. Азыркыдайчы. Балким ошол көбүрөөк жардамды Барселона көрсөтөттүр. Барселона ЮНИСЕФке. Себеби фондду акча каражатын которгондо ошол ЮНИСЕФ көбүрөөк колдоо көрсөтөт. Балким азыр мисалы Роналдо, Мессилер эң алдыңкы демөөрчүлөр да, бул уюмдардынчы. Ошол акча каражат которгондо Месси, Роналдолор алдыңкы уюмдар болгондугу үчүн
бул реклама жарнактарга дагы жакшы кетет да. Баягы жаш балдар жетилип чыкканда ошол Бул балдарга тиешеси Барсанын Мессиге башкага. Жок. Жаш балдарды колдоо максатында эле. Ошондо не себептен атат? Иә. Миссиясы колдоо максатында. Колдоо көрсөтүү максатында эмес, бекер аксыз. Ошол жакта жайгашкан эмеспи? Эмил мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Нурсултан Абдымталип уулу жооп берет биринчи суроого. Нурсултан. Менин билишим боюнча Барселона биринчи эч кандай спонсорсуз, эч кандай жазуусу жок футболкаларды кийип чыкчу. Кийин ЮНИСЕФ кошулуп калды. Бул менен Барселона клубу жаш балдарды колдоо максатында башка спонсорлор өздөрүн рекламалоо максатында акча төлөп чыгарса, Барселона аларга бекер, анын үстүнө андан сырткары жаш балдарды колдоо үчүн акча дагы берип, ЮНИСЕФ уюмун колдоо максатында тагып чыкты деп ойлойбуз. Көбүрөөк басымды кайсы багытта деп ойлойсуз? Мисалы үчүн сиз азыр Барселона ЮНИСЕФке кайсы бир деңгээлде спонсорлук кылат дегенди ойдо айтып атасыз да. Анан ошол учурда балдарды коргоо үчүн дагы башка тараптарды чакыруу дегенге басым жаса берем, бир жерден окугандай болтам. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. ЮНИСЕФ балдарды коргоо фонду дүйнө жүзүндөгү оорукчан балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген, социалдык жактан жакыр өлкөлөрдөгү балдарга ар кандай финансылык, материалдык жана башка жардамдарды көрсөтүп келет. Барселона клубунун өзүнүн футболкасына ЮНИСЕФтин эмблемасын коюп жүрүүсү бул дүйнө жүзүндөгү бардык компанияларды, адамдарды, мамлекеттерди, спонсорларды кандай болсо дагы ошол назарын буруу ЮНИСЕФке, өздөрү аркылуу назарын буруу. Жардам бергиле, балдарга жардам бергиле. Клубдун оюнчусу Иньестанын Америкада студенттер менен болгон жолугушуусунда ага ушундай суроо берилгенде ал ушуну кошумчалап айткан: канчалаган балдар жардамсыз жүрөт? ЮНИСЕФ балдарды колдоо фонду болгондуктан биз ушул көрүнүшлөр менен дагы бардык тараптарды колдоого чакырабыз. Ошол эле учурда өзүбүз дагы колдон келген жардамды беребиз деген сөзүн айткан. Жоңузда негизинен маңыздык негиз бар. Азырынча эсеп 1-0. Жооп туура дейбиз. Эсеп 1-0. Өздөрүнүн эмблемасы аркылуу дүйнөнү көңүлүн буруу ЮНИСЕФке. Эсеп азырынча билермандар тарапка ачылды. Ойнулантылат экинчи раунд. Нурислам мырза ордодо бүгүн турат. Нурислам мырза, жайкы буга чейинки оюндар сизге кандай мындай ой пикир калтырды? Саламатсыздарбы, урматтуу алпарчу. Негизгиси биринчиден командага ийгиликтерди каалайбыз. Себеби ушул бир аз тыныбыдан кийин албетте өздөрүнө күч топтоп, тажрыйба топтошту. Ошонун негизинде бүгүн команда жеңет деп ишенебиз. Ал эми буга чейинки оюндар билебиз, бизде рейтинг өтө жогорку деңгээлде болбосо дагы кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн интеллектуалдык деңгээлин сактап келатат командалар. Негизгиси ошого кубанышыбыз керек. Ал эми дүйнөлүк жаңылыктардан биз ошо жайкы серияларда Алис Мохин билебиз, жайкы оюндардын финалында утулган. Ал эми бизде буюрса алдыда ушул жайкы оюндардын финалында буюрса жеңиштерди күтөбүз, командалардан ийгиликтерди каалайбыз. Каникул кандай өттү сиз үчүн? Мен үчүн каникул болгон жок, дагы деле иштеп атабыз. Ийгилик барыңыздарга. Экинчи раунд. Кимден суроосу? Жайдар Бегимкулов Москва шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Суроо, урматтуу билермандар. Япониялыктарда калк арасында ушундай бир сөз бар экен. Адам баласынын 3 жүзү бар дейт. 3 бети. Жүзү дейбизби, бет дейбизби? Эмил мырза. Мисалы үчүн 2 жүзү дегендей мааниде да. Адам баласында 3 жүзү бар экен. Биринчи жүз бул сенин коомго же дүйнөгө, элдерге көрсөткөн жүзүң. Экинчи жүз бул жакын адамдарыңа,
бир туугандарыңа, досторуңа үй бүлөңө көрсөткөн сенин жүзүң. Демек үй бүлөң сени ошондой билет. Биринчисинде дүйнө сени ошондой билет. Ал эми үчүнчү жүз бул кандай жүз? Кетти мен. Мөөнөт номерда жооп бар, урматтуу алпарчы. Мөөнөт номерда жооп бар. Ким жооп берет? Гүланда Имаралы кызы жооп берет. Гүланда? Бул өзүң билген, башкаларга көрсөтпөгөн, жалгыз өзүң гана билген жүз деген жооп. Өзүңдүн жүзүң тагыраак. Өзүң эле билген. Эч ким көрсөтпөгөн. Эч ким билбейт. Жалгыз өзүң билген. Сизде бул жүздөн сизде кандай? Үчөө сизде барбы? Негизи ар бир эле адамда бар. Ар бир эле адамда. Достору билет, анан өзүң жалгыз билген, ошол чыныгы сен ошол деп айтат да. Өзүң билген жүз. Жооп туура. 2-0. 2-0 эсеп. Адамдын негизги 300-ü бул ушулар экен. Кайсы биринин үстүнөн иштешибиз керек? Ал ар бир адамдын өзүнө байланыштуу. Оюнлантылат 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 8 август 2021 жыл. Эмил Махматураим уулу жетектеген команда бүгүн Премьер лигага чыгуу үчүн телекөрүүчүлөр менен мындай акыл таймашына келген. Суроолор аябай кызыктуу суроолор бүгүн тандалып алынган. Учурдан пайдаланып биз бардык телекөрүүчүлөргө ыраазылыкты билдиребиз. Чынара Шерматова Жалал Абад шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Мектеп окуучулары үчүн биз Жаш интеллект коомдук фонду менен Кудай буйрса жакында чоң долбоорду баштайбыз. Ильяс мырза, өзүңүз кандай сезип атасыз? Маанайыңыз кандай? Оюнга келип жүргөнсүз, бирок ордодо команда курамында биринчи жолу ойноп атасыз. Дал ошондой. Жогорудагы эки суроонун жоопторун биз уктук, сиз да уктуңуз. Туура жооптор сиздин өзүңүз кыялыңызда дагы бар беле негизи? Биринчиси жок болчу, бирок бул экинчиси бар болчу. Аны бир китептен окуган болчумун. Кайсы китепте экенин эске албай атам, бирок жооп бар болчу. Ийгилик каалайм. Урматтуу билермандар. Мониторго көңүл бурсаңыздар. Нидерландияда сиздер көрүп турган аялдаманын үстүндөгү гүлдөр атайын өсүрүлөт. Тагыраагы Борбор шаары Амстердамда 316 аялдамага мына ушундай гүлдөр орнотулган. Муну да 3 себеби бар экен. Биринчиси бул абаны тазалап турат, экологияны. Экинчиси шаардын көчөлөрүн кооздоп турат, шаардын кооздугу үчүн. Үчүнчү себеби эмне? Ал жакта неме күн ысык болгон үчүн Астына топурак болот, топурак Алпызлайт дегенге суук кирбейби? Кирбейт. Жок, алпызлайт деген кирбейт, кооздук. Бул кооздук менен абан Азыр жалпы айнек болот койбу? А үстүдө айнек болсо кокусунан Жок, айнек эмесе, темир болгон, темир темирден ысык өтпөш. Салкын кармап турат Да, тупурак суу болгон үчүн салкын болуп турат дейсиң. Башка вариант барбы? Бир вариант. Салкындан башка. башка вариант караштыр. Тюльпан неме Голландиянын. Анысынан суулайт го да, суу карганда деле кыйла салкын чыгат. Негизги башка болуш керек. Немеси ошол. Андан башка дагы Андан кийин баягы шамал болбош үчүн тосуп коет дейт го, эми анысы точно билбейм. негизинен Голландияда гүлдөр көп өсүрүлөт го. Голландский ошо Голландиянын символ катары эмеспи? Жөн символ дейсиңби? 316 аялдама деп атат да. Бул 316 цифрада топтоп бир мындай маани жок. 316 деп атат. Голландияга байланыштуу. Арымда дейт. Ошол болуш керек салкын. 316 эмне билиш мүмкүн бул башка райондордун жакында байланыштуу. Бул рекламалоо эмеспи? Гүлдөрдү. Эмил мырза, ким жооп берет? Кайра эле Гүланда Имарали кызына берели. Гүланда? Биздин оюбуз салкын болуп туруш үчүн. Салкын болуп туруш үчүн. Жооп кабыл алынат. Голландия экономикалык жактан өтө артта калган өлкө деп айтылбайт. Европада ортодон жогору турган өлкөлөрдүн бири. Кантип эле аялдама куруп, салкындата албай калышы мүмкүн. Макул, мен оюңузду мындай бөлбөй эле турайын. Голландия өтө ысык өлкө деп эсептейсизби Гүланда? Жок, негизи түндүгүрөөктө келет.
канчалык эмес, бирок ошондой мындай экологиялык немеге басым жасаган үчүн ошондой жол туткандыр деген ой. Ордон пикир барбы жокпу? Урматтуу алып баруучу, бул жерде мисалы үчүн канаттуулар үчүн болушу мүмкүн. Ошол эле учурда ошол жерде жамгыр жааганда көбүрөөк как ошол суусун алып мындай чачуучу же кондиционер катары суусун пайдаланышы мүмкүн да. Ошол эки вариант бизге жакын келип атат. Голландия бул өтө жаанчыл, өтө көп жаан-чачын жааган мамлекет да түндүктөгүчү. Анан ошол суусун дагы ошол бекер кетирбей пайдалануу деп ойлоп, анан кайра оюмдан кайтып кеттим. Себеби ошончо көп жамгыр жааса, деңиздин жанында жайгашса бул канчалык деңгээлде керек деп. Анан кайра эле ушундай ой келди, балким остановкалардын үстүнөн дагы бул гүл сатып дүйнөдө гүл боюнча аябай таанымал мамлекет, балким ушул остановкалардан да акча табууну көздөгөндөр балким. Себеби 46 000 метр квадрат, чарчы километр квадрат биздин Нарын областы менен эле тең да, бирок мамлекеттин аянты кичинекей, ошон үчүн балким ушул экономикалык жактан көздөп, балким остановкалардын үстүнө да гүл эгип, балким ошол гүлдөрдү да сатышы мүмкүн деген ой келип атат. Мен туура жоопту айтам. Голландияда аарынын 300гө жакын түрү бар. Голландияда аарыларды сактоо максатында ар кандай долбоорлорду иштеп чыгышкан. Анын бири аарыларды кадимки аарылардын экологияга өтө чоң пайдасы бар, урматтуу билермандар, өтө чоң пайдасы бар. Биз аны көп назарга албайбыз. Аарыларды ушул гүлдөр аркылуу дагы азыктандырып, экологиянын баланс сактап туруш үчүн шаардагы дээрлик баардык аялдамалардын үстүнө атайын гүлдөрдү отургузушкан. Жооп ушундай. Тилекке каршы 3-раундда команда туура эмес жооп берди. Аарылар үчүн, аарыларды сактоо үчүн мына ушундай долбоорлорго барышкан. Эсеп болсо 2-1 Чынара Шермотова 1 упайды алып келди. Oyun улантылат, 4-раунд. Өмүрбек мырза, телекөрүүчүлөр үчүн сиз жаңы оюнчусуз. Телекөрүүчүлөргө кызыктуу болушу мүмкүн. Өмүрбек мырза бул кийим кайсы жактан келди деген. Өмүрбек. Ош шаарынан болом. Негизи айылым 30 адырдан болом. Ош шаарында окуп, анан ушул жерде орто билимди аяктап, Ош мамлекеттик университетинин коллежин. Азыркы учурда жеке ишкерлик менен алектенип атам. Билерман Ордонун канча жылдан бери көрүп келесиз? Билерман Ордону негизи мектеп убактан бери. Мына сагын агайларыбыз ошол телестудияга чыкканда, Ордодо ойногондон бери көрөбүз. Анан ушул 1-2 жылдын ичинде кичине башка иштер менен алек болуп, Ордого анча келе албадык. Эми буйруса мындан ары жаңы оюнчубуз, тынбай каттайбыз деген ниетибиз бар. Ийгилик. Сиздерге каршы демек Мээримгүл Токтобаева Арабан районунан сизерге суроо берет. Кесип боюнча педагог. Гүланданы телекөрүүчүлөр эстеп жаткан болуш керек. Буга чейин бир топ суроолор менен билермандарды дендароо кылган. Бүгүн Гүланда өзү ошол сыноону башынан өткөрүп жатат. Гүланда айым кандай экен суроону уккан? Анан ойлонгон кандай экен? Негизи мындай сыртта көрүүчү болуп же суроо берген адам катары оңой эле болчу. Бул жака келгенде Ордонун суроо башкача экен. Мындай ойлоно албай калат экенсиң да жашачы. Же оюңдаган нерсени айта албай каласың. Урматтуу билермандар, Пакистанга барабыз. Мониторго көрүп турсаңыздар, бул кожомкул балбан эмес, бул пакистандык балбандар. Сиздерге суроо. Пакистандын айрым провинцияларында билесиздер, көрүп турасыздар, тегерек четинде бир топ адамдар тамаша кылып турат. Бул таш көтөргөн эркекти. Ушундай салттар бар экен. Эмне үчүн таш көтөртөт? Минута кетти. Үйлөнүү да ошол бели бакубат деген Эгер ташты көтөрсөң аялыңдын характерине бүтүн. Мисалы отун жарат го бизде ошондой эле күчүң мындай жарайсың. Бул турмуш оор деген да, жүгүн көтөрө аласыңбы деген салт катары болушу мүмкүн. Бирок эл көргөнү эл жүгүлмес. Балким тойдон алдың болуп аткандар, тойго көргөн. Бизде деле баягы балта менен отун чаптырып неме кылышат го. Бизде эмес өзбектерде бар эми. Бар бизде деле.
ошол жыйналыш болот. Башка барбы? Башка варианттар, башка айылбашчы деле болушу мүмкүн. Эл жүгүн көтөрө алат. Бир вариант турмуш, бир варианты айылбашчы дагы кандай варианттар бар, мындай. Оюндар эмеспи? Спорттук оюн катары. Спорттук оюн бу. Өздөрүнүн оюндары эмес, улуттук оюндар катары. Жок, бул салт деп атат да, салт. Салт дегенде айылбашчы бул салтка кирбейт да. Байланыштуу оюндар болушу мүмкүн. Улуттук оюндар. элдин баягы талаптарын, немелерин көтөрө алган адам гана Башка варианттарды карайлы, башка варианттарды токтолбойбуз. Эмил мырза. Мөөнөтүнүн мурда жооп бергим келди эле, бирок бир аз талкуулап алайын деп ойлодум. Анан негизи эле биринчи эле келген вариант бул баягы үйлөнүүдөн алдын ушундай жигиттерди ушундай таш көртөртүп сынашат деп бир интернетте окудум же бир жерде көргөндөй болуп атам, эгерде адашпасам. Эгерде ушул ташты көтөрө алса, бул турмуштун жүгүн көтөрүп, баягы үй бүлөнү алып кете алат, жашай алат дегендей салт болсо керек деп ойлойм. Үйлөнүүнү максат кылган жигиттер үчүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Эмил мырза, таптакыр үйлөнө элек жигиттер үчүн сынайт деген ойду айттыңыз да, туурабы? Негизи мен дагы бир аялды аламын, мен ошо кудуретим жетет деген эркектерди, анда сен бул ташты көтөрө алсаң, андан сен ошол жөнүндө ойлоно бер деген ошол жердеги элдин ушундай эмес экен бул. Эмил мырза, өзүңүз да көрдүңүз окшойт. Сиздер үйлөнө элексиз да, туурабы? Же үйлөнгөнсүзбү? Үйлөнө элекмин. Негизи бул жерде баягы эркектин күчүндай жашы бир аз чоңураак экен, ошого деле маани бердим эле, бирок ошо маани берсеңиз жакшы болот. Бул өтө жаш жигиттей көрүнбөй атат да. Ооба, жаш жигиттей көрүнбөдү эле, бирок ошондой болсо дагы муну окуган элек да, ошол үйлөнүүгө байланыштуу экенчи. Эсеп азырынча 2-2. Телекөрүүчүлөр кайрадан теңдешти билермандар менен. 5-раунд Эмил Махматурайым уулунун командасы бүгүн Премьер Лигага чыгуу үчүн аракет кылып атат. Башында 2-0 болчу, убакыт өтүп 2-2 болуп калды. Жаныш мырза, манаңыз кандай? Мандайым орто. Себеп 2-2 болуп калдыбы? Мен бул боюнча азыр вариант айтайын деген кыялым бар эле да, мына акыркы суроо боюнчачы. Айтышыңыз керек болчу. Сизде туура вариант бар беле? Капитан бир аз шашып кетти да, негизин алып караганда. Анан жок, пикириңизди ортого салсаңыз болмок. Болмок, 1 минуттан ичинде убакыт бар эле да. Макул эми. Мен өткөн ишке өкүнбөй элем. Кийинки алдыга жакшы карайлык. Манас уулу Жолборс Куршап айынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Балтиморго барабыз. Америка Кошмо Штаттары. Балтимордо Potbelly деген бир ресторан бар. Аябай белгилүү ресторан. Өзүнчө тармак бул, бир топ жерлерде ресторандар бар. Бул Potbelly'nin. Эгерде сиз буйрутма берүүнү кандай тамак иш биз деле ойлонуп калабыз го, туурабы? Жаныш мырза, кафеге киргенде тамактар тандайбыз да. Бифштекс жесекпи, ашпы, да бир топ тамактар тандап. Ошондой учурда дубалга илинип турган ушул нерседен кардар пайдаланса болот экен. Potbelly ресторанда. Суроо. Тамак тандоодо дубалда илинген кайсы предмет сизге жардамга келиши мүмкүн? Ошондой бир минутта кетти. Тамактарды коюп койгондо ошону тандайт да бир жолу аркылуу. Ошол сүрөттөр болушу мүмкүн да. Ошол кайсыл тамакка туура келсе, жакшы, башка. Анан баягындай эмеспин, ол жылдыраттырганбы? Балким дуалда болушу мүмкүн, стрелкачы. Эми ресторанга киргенде тамак тандай албай кene алат. Хорошо, болсун. Экинчи, үчүнчү вариант дагы кайсы? Үчүнчү вариант башка. Просто бесплатно проба кылып көрөт десе, анда ал неме дейбиз. Ошол жанагындай кирип атканда эме кылчу эле го, аркы семизге баягындай скидка кылып чыгып атканда, чыгып атканда. Жок, кирип атканда деле тамак заказга тиешеси барбы? Тиешеси жок. Дагы кандай варианттар бар? Ошону мен көрөт окшойт, мага ошондой болду. Жакшы вариант экен. Дагы тир. Ошол тамактын канчалык калориялуу же алуу эместиги жөнүндө маалыматтар жазылган эмеспи? Ошол боюнча да болушу. Мисалы, канча процент май бар, канча процент. Кара доскага жазылган жардамга келет атат да, ошол жерине маани берсе. Ошол турган предмет дегенде ал башка бир буюм да, туурабы? Буюм бир нерсе жардам берет да.
эмне ошол? Табалуу. Эмил мырза, 2-2 эсеби болуп калган учурда ордодон жардам алсаңыздар болот, же бонус алсаңыздар болот. Же жооп бериңиздер, эгерде сиздерде жөндүү вариант болсо. Жооп берип көрөлү өзүбүз. Биздин команданын атынан Нурсултан Абдимталип болуп жооп берет. Нурсултан мырза, жооп бериңиз. Дуалда иленген кандай предмет жөнүндө сөз кетип атат? Дартс. Дартс. Себеп эмне үчүн дартс деп ойлойсуз? Көбүнчөсү биз эмне жешибизди билбей деле ойлонуп эки ан жойго түшүп калабыз. Аты жазылган нерсеге аткан дароо ошону тандайт да. Кайсыга түшүп калса, же ийне кайсыга сайылса ошол тамак. Жооп кабыл алынат. Сиздерге азыр ошол футбол ресторанындагы предметтин сүрөтүн мен көрсөтөм. Бул дартс. Жооп туура. Турат, чикен турат, бургерлер турат, да, бир топ пицца, вегетариандар үчүн дагы өзүнчө жемирлер бар экен. Айтор, сиз ыргытасыз. Ыргытканда кайсыга туш келсе, ошого ыраазы болосуз. Официант ошол тамакты сизге алып келет. 3-2 эсеп. 3-2 жана команда бир упай алдыга чыкты. Оюн улантылат, 6-раунд. Асылбек Камчыбеков кызыкка шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Сиздерге Асылбек мырзанын мен суроосун окуйм. 2020-жылдын жаз айларында Израилдин улуттук Рамат-Ган сейил багында сейилдеп жүргөн тургун Ади Московиц ысымдуу адам бир канча жаргандардын өлүп жаткан сүрөтүн Facebook баракчасына бөлүшүп, жаргандардын өлүмүнүн себебин коомчулуктан сураган. Аз эле убакыттын ичинде мындай сүрөттөрдү бир канча адамдар өлкөнүн түрдүү жерлеринен бөлүшө баштаган Израиль. Кызыгы, жаргандардын денесине эч кандай сокку алган учурлар байкалган эмес. Ал эми коомчулук жаргандардын өлүмүнө тиешелүү төмөндөгүдөй 3 кырдаалды белгилеп көрсөтүшкөн. Биринчиси, дем алыш күндөрү аба ырайынын суук болушу, себеби бул күндөрү көпчүлүк өндүрүш ишканалары иштебейт. Экинчиси, жаргандардын арасында жаңы оорунун пайда болушу. Үчүнчү себеп кайсы болушу мүмкүн? Кетти минута. Ковидтен жарганаттан чыкты. Жок, бул жерде 3 себеп деп атат да. Экинчиси жаңы оорунун пайда болушу деп айтып атат да. Жаңы ооруга кирет да көбүнчө, кирбей калабы. Жарганаттардын экинчи себеби эмне болду? Жарганаттар. Жаңы оору пайда болушу, күндүн сууктугу эмне болушу мүмкүн? Өзү элдер ошого эле маани берип атты го. Ковидке жарганаттардан чыкты деп. Бирок жаңы оору. Үчүнчүсү жарганатты атайын өлтүрүп коюшкандыр, тиги неме ковид таратпасын деп, ууландырып өлтүрүп коюшкан. Эч кандай неме болбойт. Атайын өлтүрүү. Ковидти таратпасын деген максат. Айтып атка эч кандай белгиси жок, атайын. Жок, ургулган эмес, просто жөн атайын аты өтүрүшкөн деп адамдар. 2020 жаз айлары болсо ковид да, 2020 жаз айлары оору деп ковидтерде. Жаңы оору адамдар нормал жарганаттардын арасындагы жаңы оору болсо деп да. Эми ошол убакта ковид эмес. Эмил мырза, абалыңыздар кандай? Өзү жооп берип көрөлү. Жардам албайсыздар. Жардам албайбыз. Биздин командадан эми Нурсултанбы? Нурсултан Абдимталип бул жооп берип көрсүн. Алдыдабыз азырынча. Жардам алганга дагы убакыт келет деп ойлойбуз. Макул, Нурсултан. 2020-жыл жаз айлары деп атат. Жаз айларында карантинге чыкканбыз. Менин оюмча ковид деген эле. Жаргандтар ковид менен ооруган дейсизби? Жок. Өлүп жаткан жаныбарларды ковидтен өлдү деген. Себеп айтышкан. Себеп катары. Демек, жаргандтарды ковидтен өлдү деп жазышкан. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Үчүнчү себеп катары булар
бул бизде да бир дуу болду. 5G мунараларынын курулушу жана аларды колдонуучу мобилдик тармактардын көбөйүшү. Себеби атмосферада жыштыктар жарганттардын акустикасына таасир этип, анын натыйжасында алардын жашоосунда кыйынчылыктар пайда болот. Булар ошол себеп катары 5G мунаралар курулуп, ушундан себептүү деп бул бизде дагы болду. Нурсултан мырза билесиз, кайсы бир антенналарды 5G орнотуп атат, өрттөш керек же өрттөлдү деген видеолор да чыгып атты. Алар да ушул себепти карашкан. Кайсы бир чындык экени бизге азырынча белгисиз, бирок алар негизги себеп катары 5G антенналарын айтышкан. Эсеп кайрадан 3-3 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Асылбек Камчыбеков Кызылкая шаарынын тургуну телекөрүүчүлөргө бир упай кошту жана жалпы эсепте азырынча телекөрүүчүлөр менен билермандар тең. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Бул себептин чындыгы бар. Эгерде чындап эле 5G мобилдик антенналар орнотула турган болсо, бул олуттуу экологиялык зыянды алып келет. Олуттуу. Жаргантка эмес, башка канаттуулар дагы өлүмгө учурашы толук мүмкүн. Нурзат Мусаланова Талас облусунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бул оюн Кыргыздын улуттук оюндарына кирет. Биз муну улуттук оюн деп билебиз. Башка өлкөлөрдө дагы болушу мүмкүн. Мүмкүн. Бирок биз муну улуттук оюн деп билебиз. Бул оюн көптөгөн той мааракелерде ойнотулуп калат. Айрым таймаштарда, мелдештерде деле ойнотулат. Анткени бул күчтүүлүктү, шамдагайлыкты талап кылган кызыктуу оюн. 1900-жылдан 1920 жылга чейин эң кызыгы бул оюн Олимпиада оюндарынын тизмесинде болгон. Кайсы оюн жөнүндө сөз жүрүп жатат? Спорттун кайсы түрү? Эл тартыш эмеспи? Эл тартыш айлык менен күчтү билдирген кайсы болушу? Аркан тартыш жок, баягы таяк тартыш бар. Таяк тартыш. Олимпиада барбы? Олимпиадада бар болушу керек. Жок, айтып атпайбы, 1900-дан 1920 жылга чейин болгон деп атат. Ал шамдагайлыкка эмне дейсиз? Таяк жок да бирок. Таякта күч кетет, шамдагайлык деле керек да. Тартыш боюнча укканда бир жерде. Өгүз тартыш эмеспи баягындай арканын аркасынан Кыргыздын улуттук оюну мен сразу эле тогуз коргол келди ойума, бирок шамдагайлык менен мен кирбейт да. Балким болгондур да. Олимпиададан алынып салган кайсы оюндар бар? Ошондо эстетишүү керек да. Мисалы. Кандай оюндар бар? Кандай оюндар бар? Көкбөрү кирбеген эмес, Бирок башка улуттун оюну деле болушу мүмкүн. Ошондо ойнойт. Актерек, көктерек болушу мүмкүн дейм. Ошол Кыскумай эмеспи? той мааракелерде. Той мааракелерде кыскумай бар да. Аркан тартыш оюндарында жок. Дагы. Башка. Күчтүүлүк талап кандай болушу мүмкүн? Таяк тартыш ойлоп турган, берки общийно, универсальный болгон оюндар кайсылар болушу? Аркан окшойт анда универсаль. Ат эмне? Жок, ат тартыш. Эр тартыш. Эр тартыш эмеспи ошол? Эмил мырза, ким жооп берет? Азыр эсеп 3-3 болуптур. Биздин командадан өзү эле жооп берип көрөлү, балким бизден туура жооп болуп калар. Гүланда Имирали кыз жооп берип көрсүн. Демек дагы эле өзүңүздөр ишенип турасыздар, э? Акыркы раундтарга коюп туралы. Гүланда болбой. Биздин жооп аркан тартыш деп ойлоп атабыз. Эмне үчүн? Бир жерден окугандай болду, может башка информация окугам да, бирок аркан тартыш болсо керек деп ойлойм. Демек сиз аркан тартыш деп ойлойсуз. Жооп кабыл алынат. Демек аркан тартыш деп айттыңыз. Мен азыр сизге ошол 1904-жылда Олимпиадада ойнолгон ушул оюндун түрүнөн бир фото сүрөт бар экен, ошону сизге көрсөтөйүн. Бул кайсы оюн? Аркан тартышпы же башкабы? Азыр көрөбүз. Аркан тартыш оюну Олимпиадалык оюндардын тизмесинде болгон 20 жыл ойнотулган. 4 жыл аралык менен 20 жылга чейин бул Олимпиадада кадимкиде ойнотулган. Көбүрөөк жеңүүчү катары Американын командалары болгон экен. Кийин Европанын айрым мамлекеттери жеңүүчү болгон. Кадимки аркан тартыш. Менимче бул мен өзү ушул аркан тартышка кызыгам чындыгында. Эсеп 4-3 телекөрүүчүлөр
бул раундду билермандарга өткөрүп беришти. Билермандар туура тапты. 8-чи раундга старт беребиз. 8-чи раунд. Давлет Абдувалиев Москва шаарынан сизге каршы суроо берет. Биздин мекендеш, демек ошол жакта убактылуу иштеп жаткан жигиттер экен. Урматтуу билермандар. 2022-жылы Катарда кайсы окуя болот? Футбол болот. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты. Декабрь айында башталат. Анткени Катардын аба ырайына байланыштуу эң суук делген мезгил ошол декабрь. Аябай катуу даярдык көрүлүп жатат. Катарда жалпысынан 8 футболдук стадион курулуп жатат азыр. Ал жерде 8 стадион ичинен Рас Абу Абуд деп аталган стадионду башка 7 стадиондон өзгөчөлөп баарын темир контейнерден куруп жатышат азыр. Мында контейнерден стадион футбол тарыхында биринчи жолу курулуп жатат. Дээрлик толугу менен темир контейнерлер. Катар өлкөсү эмнеге же эмне максатта мындай темир контейнерден футбол аянтчасын куруп жатат? Минута кетти. Анда бар болсо. Алыр. Мөөнөтүнө мырда жооп бар. Ким жооп берет? Өзүм жооп берип көрөйүн. Бул ошол дүйнөлүк чемпионат бүткөндөн кийин көп жерде баягы ошол курулган стадиондор колдонулбай эле бош калып кетет да, жанагындай. Ал жерде клуб жок болуп калат же ал стадион толтурган көрөрмандар жок болуп калат. Ошондуктан ал контейнерлер баягы чемпионат бүткөндөн кийин ошол контейнерлерди көчүрүп алып барып башка жерге бир башка имарат курган үчүн колдонушат да. Ошон үчүн мындай бузуп алганга ыңгайлаштырып куруп атышат да контейнерлерди. Жооп туура. Жооп туура. Мына бул ушу кайра жыйнап алуу максатында ошондой дизайн дейбизби, стиль дейбизби, айтор ушундай долбоор менен ишке ашырып жатат. Эсеп 5-3, команда 2 упай алдыга чыкты. 9-чу раундга старт беребиз. 9-чу раунд, урматтуу телекөрүүчүлөр, YouTube каналынан Билерман Ордо деп издесеңиздер, биздин ушул оюнду дагы көрө албай калган телекөрүүчүлөр көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө оюнду көрүп, ой пикир калтырып, комментарий жазып, кайсы билерман кандай катышты, сөзсүз түрдө сиздерден ой пикирлерди күтөбүз. Эсен Абдиназаров Кызылкая шаарынан сиздерге каршы суроо берет. 1960-жылы Миланда, Италия, айнек алмаштырган бир фирма ушул нерсени ушуларга таркатуу менен ошол нерселерге ыраазычылык менен кайтарылгыс кызматташтык үчүн деп да жазып коюшкан, ошол нерсеге таркаткан нерсесине. Мен эки суроо берип атам да, ушул нерсени ушуларга деп. Анткени экөөнүн бирин айтсам, анда суроонун жообун 50% айтылып калат экен. Бул эми сиздердин логикаңыздарга байланыштуу болуп атат. Интеллектиңерге байланыштуу да. Урматтуу билермандар, айнек алмаштыруучулар эмнени кимдерге таратышкан? Кетти минута. Мында жооп бар, урматтуу алып барчу. Нурсултан Абдымталип бул жооп берет. Нурсултан бүгүн фаворит болду го дейм. Нурсултан, Ол биз бул жерде интеллект эч кандай колдонбойбуз азыр. Билет болсок, логиканы деле колдонбойбуз. Айнек чыгаруучу компания чозмолорду жаш балдарга таратышкан. Рогаткаларды. себеп? Алар атыш боюна айнек талкаласа, магазиндерди талкалайт, үйлөрдү талкалайт. Айнек чыгаруучу компанияларга барып айнек сатып алат. Демек алардын бизнес жүрүшөт. Жаш балдар аларга жакшы кызмат кылып атышат. Өтө креативдүү рекламанын түрүн ойлоп табышкан. Айнек чыгаруучу фирмалар. Мен чындыгында мындай куу эмеге аябай таң калдым. Эгерде сиз муну окубаганда, кайсы бир жерден, анда команда интеллектин иштетмек. Акыркы 10 секундада мындай эмеспи деп койгоңузда жакшыраак болмок. Команданын абалын көрмөкпүз да, макул. Билген бул айып эмес. Жооп туура. Жооп туура. Бул айнек чыгаруучу фирмалар жаш балдарга кадимки чозмону таратышкан.
Андыктен соода деген жүрүп туруш керек, айнек сынып туруш керек. Эсеп 6-3 мына Премьер Лигага команда ушинтип чыгып алды. Куттуктайбыз команданы. Куттуктайбыз. Кудай буйрса күзгү серияларда команда эми жогорку лигага чыгуу үчүн аракет кылат. 6 суроонун менимче 3-өсүнө Нурсултан туура жооп берди окшойт. Команданын оюнуна бир аз талдоо жүргүзөлү. Кыскача ой пикир билдириңиздер. Нуристан. Урматтуу алып баруучу, биринчиден команданы бүгүнкү жеңиш менен куттуктайбыз. Албетте Нурсултан мырзаны башкаларга караганда мен көбүрөөк билсем керек, балким буга чейин интеллектуалдык оюнда биздин командада ойногон, ошондой эле анча-мынча интеллектуалдык оюндарда чогуу ойноп калган жайыбыз бар. Негизги ошол оюндарда деле фаворит болуп келчү, бүгүнкү оюнда чыныгы өзүнүн потенциалын көрсөттү деп ишенем. Ошондой эле команданын оюну боюнча айта турган болсок, бүгүн команданын негизги жарым состав ойноду, жарым состав эмнегедир пассив көрсөттү бир аз. Негизги 6 суроону ошол Нурсултан мырза, Гүланда мырза, Эмил мырза үчөө эле негизи. Гүланда айым кечиресиз. Жалаң мырзаларды көрүп отуруп, жалаң мырза дегем күлүп кетти окшойт. Гүланда айым ошол 3 оюнчу эле оюнду аягына чыгарып койду. Бүгүнкү оюнда мыкты оюнчу катары биз албетте Нурсултан мырзаны эсептейбиз. Команданын алдыдагы келечеги бар, потенциалы бар. Алдыда жогорку лигага аттануучу оюндарда биз жаңылыктарды, жакшы оюндарды күтөбүз. Командага ийгиликтерди каалайбыз. Анан мыкты суроого келе турган болсок, мыкты суроодо ушу Голландиядагы арылар тууралуу, арыларга курулган аялдаманын үстүндөгү гүлдөр тууралуу суроо аябай мыкты суроо болду. Себеби билебиз, бүгүнкү биздин фаунада, жалпы экосистемада арылар 70% экологиянын сакталуусуна, баягы өсүмдүктөрдүн көбөйүүсүнө, жалпы эле жер шарынын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн сакталып туруусуна себепчи экенин жакшы билебиз. Ошондуктан аны дагы сактап калып, ошол бир эле учурда талаада эмес, шаардын ичинде дагы арылардын бир экосистемасын түзүү аракеттери болгондугун көрдүк. Чындыгында бул биз дагы сабак ала турган нерсе. Ошондуктан ушул арылар тууралуу суроо биздин жеке баамыбызда мыкты суроо болду го деп ойлойм. Чынара Шерматова, Жалал Абад шаарынын тургуну, ушул арылар тууралуу суроону жөнөткөн. Биз актив дизайндын 500 сом сыйлыгын Чынара Шерматовага жөнөтөбүз. Куттуктайбыз, чынында өтө жакшы маалыматтык, мындай маалымат үчүн аябай жакшы суроо. Алып баруучу команданын ийгилиги менен куттуктайбыз. Буюрса мына жайкы эс алуудан кийинки Ордонун жеңиши бул албетте биз үчүн жакшы. Жогоруда айтылган сын пикирлер дагы негизи туура. Байкасак, бул команданын сол жактагы 50% гана тилек каршы оюн көрсөттү. Бул жакта оң тараптагылар эмнегедир тартынычтуу, бир аз варианттар толук чыкпай жатты. Эгерде күчтүү команда, Ордонун мыкты командасы болуш үчүн ар бир оюнчудан, ар бир билермандан талкуу, идея, ой пикир, сөз, варианттар чыгыш керек, талашуу, тартышуу. Бирок жакшы негизи аракет кылып, көбүрөөк байкашыбызча бүгүн эми ак жолтой пешенелүү болду. Мында көбүрөөк жакшы суроолор түштү, айрыкча маалыматтык суроолор түштү. Командага албетте ийгилик каалайбыз, дагы издениш керек буюрса. Анан суроолор боюнча туура ушул арылар боюнча бул ийик Куранда дагы арылардын аябай мындай биз билебиз, аябай жакшы арыл касиет жөнүндө айтылган. Ушул нерсени Нидерландия мамлекетинде өзгөчө ишке ашырган жакшы. Анан жеке бизге команда үчүн Пакистандагы мындай таш көтөргөн эркек жөнүндө. Бул жигиттер таба албай калды. Бизде командада бар болчу, жеке менде. Бул дагы мындай белгилүү эле маалыматтардан. Бирок ушул дагы мындай өтө маанилүү. Албетте ар бир инсандын мына бул билерман жоопкерчилиги бар. Ал жерде дагы чыныгы үй бүлө курам деген, үй бүлөнү баштайын деген эркектин жоопкерчилиги. Ушул эки суроону да биз мыкты деп баладык. Ал эми Нурсултан мырза Азамат аракет кылып мындан кийинки оюндарда активдүү болсун. Ал эми айындардан эми жалгыз айым экен, Гүланда айындагы телегөрүүчү катары, ошол эле оюнчу катары мыкты оюн көрсөткөн аракет кылды. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Рахмат. Анда эмесе, Эмил мырза, сизге 30 секундалык бир жыйынтоочу сөз берейин. Бүгүн оюн аябай эле бат бүтүп калгандай болду бизге. Эмнегедир отурганда ушундай болобу билбейм. Анан баягындай эмоцияларды ала албадык да. Баягы билерман таймашта ойноп жүргөндөгү эмоцияларды ала албадык. Баягындай оюнга кирип кете албадык да толук. Оюнга киргенче эле бул жакта суроолор бүтүп, оюн бүтүп калды да. Анын үчүн мөөнөтүнөн мурда жооп бербей туруш керек да. Эми билген нерселери көбүрөөк түшүп калып, ошол мөөнөтүнөн мурда 3 сурооду алып калдык. Анан бул сиздердин ийгилик утушуңуздар. Билген суроолор түшүп калышы, буга чейин кайсы бир жерден окуп көрүп калганыңар, бул сиздерге тагдырдын бир эмеси, жакшылыгы да. Уланта бериңиз. Ошол команда
буга чейин жакшы даярдык көрдүк эле, баягы өзүбүзчө группа ачып алып, онлайн бардык нерсебиз онлайн болуп атпайбы, онлайн даярдык көрүп, ошол өзүбүз бири-бирибизге суроо түзүп берген суроолордун ичинен дагы бүгүн баягы даярданып атам учурда. Ошол учурда окуган маалыматтарыбыз келип калды. Мен ойлойм дагы командабыз өз ара ичибизде ошондой даярдыкты өткөрөбүз. Анан бизден кийинки ойноочу Билерман Ордонун командаларына ийгилик каалайбыз. Кайсы суроо сизге командага, сизге жакты же командага жакты дегендей? Жеке өзүмө жана Пакистандагы таш көтөргөн мырза жөнүндө суроо жакты. Экинчи аял алгың келсе ошол ташты көтөр дегенчи. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биздин өнөктөштөрүбүздүн белектерин студияга алып чыксак, Барболдун шириндиктери студияга. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барболдун шириндиктери, кабыл алып коюңуздар. Торт жана ширин токочтор Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана. Жана ошондой эле Йома бургерден 6 адамы сертификат Йома бургер кафесине акысыз тамактануу. Кабыл алып коюңуз, Эмил мырза. Эмил Токтошевке ыраазычылык биз менен кызматташып жаткандыгы үчүн. Йома бургер эң жакшы бургер. Жана мыкты оюн көрсөткөндүгү үчүн актив дизайндан 500 сом сыйлык Нурсултан Абдимталип уулуна тапшырып коюңуздар. Нурсултан мырза, кабыл алып коюңуздар. Кабыл алып коюңуз. Кичине болсо дагы колдоо. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, суроолорду күтөбүз. Билерман Ордо бул билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө, ассалому алейкум, аман болуңуздар. Суроолорду күтөбүз. Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз.